Учурда Газанын түндүгүнөн 10 миңдеген жарандар түштүккө көчүп жатышат. Мен үй бүлөм менен кетип баратам. Унаада 15 кишибиз. Түштүктү көздөй баратабыз. Журналисттик жумушумду баштагандан бери чыр-чатактарды чагылдырып келем. Мен Газада болгон бардык согуштарды чагылдырдым. Бирок бул согуш өзгөчө, таң каларлык болду. Биз Хамастын мүчөлөрү Израилге киргенин түшүнөр замат жооп болорун жана ал жооп болуп көрбөгөндөй каардуу болорун билдик. Мен бул окуянын бир бөлүгүмүн. Менин үй бүлөм кайда? Алар эмне болду? Мен бул согушту журналист катары кантип чагылдырышым керек? Катардын маалымат каражаты Аль Жазира кабарчысынын үй бүлөсү Газа тилкесиндеги качкындар лагерине жасалган соккудан каза болгонун билдирди. Ваел менен болгон окуя мага таасир этти. Журналисттердин бутага алынганын көрүп, мен дагы бутага алындымбы деп сурай баштадым. Анын үй бүлөсү менин үй бүлөм жашаган Нусайрат конушунда бомбаланган эле. Мен азыр Рафах шаарынын Тал Султан аймагындагы көрүстөндөмүн. Мындайды өмүрүмдө биринчи жолу көрүп жатам. Массалык мүрзө казып жатышат. Армия бир катар сөөктөрдү өткөрүп бергени жатат. 80ден 100гө чейин сөөк бар. Аларды фургон менен жеткиришти. Аны ачканда сасык жыт каптады. Кечирим сурайм. Абдан жагымсыз жыт турат. Чек арага келдик. Видеого тартып жатасызбы? Жагдай мындай болбосо мен кетпейт болчумун. Газаны таштап кетип жатканыбызга жүрөгүбүз сыздап ооруп жатат. Мен ар дайым Газаны тандайм. Ал жака кайтып барышым керек. Мунун баары качан бүтөт? Эч ким билбейт.